Чыңгызхан. Долбоордун башкы жетекчиси Жан Гуамин, идеясы Гатсян менен Буо Хонуку, сценарийин жазгандар Шучи Цян менен Чжу Яутин. Башкы ролдорду аткаруучулар Басын Сажынгова, Чжао Хан Сюан, башкы операторы Хэжиту, трюктарды койгон Сев Ючун, музыкасын жазган Жан Чани, башкы продюсери Батыр, режиссеру Чжу Венце. Монтаждаган Жан Дянхуа, фильмдин директору Батыр. Экинчи бөлүк. 1171 жылы Темучин энеси менен коштошуп, өзүнө колукту издегени атасын ээрчип алыскы Хунжира уруусуна жөнөйт. Бол дейлева, Темучин. Жол узактыгы 1 жылдай болгон соң, эми дене боюңа өзүң көз салганды үйрөнгөн. Сен аны билесиң да, туурабы? Эй, Темучин, сен чыныгы жигит болушуң керек. Жүрү. Исугай. Жолуңар татарлардын конуш аркылуу өтөт. Жаныңа чейрип алсаңчы. Эй, биз кудалашкана баратабыз. Көп кишинин кажети жок. Сарысана болбо. Биздин амандыгыбызды көккө теңир колдойт. Буйрса аман келебиз. Ошентсе да сак болчу. Билем. Кожоюн, акыры татарлардын жеринен өттүк окшойт. Ата, көлдүн ар жагы Хунжира уруусуга? Туура. Көлдөр өткөндөн кийин тоонун ар жагы Хунжира. Тодо, күн кечкирди. Бултурган багалдын өргөйлүк. Болуптур. Gel. Тодо, отун чогулта келип от жага бер. Темучин экөөбүз ары бери басып келели. Кожоюн, от жакпайлы коелучу. Кургатылган этти суу менен жеп алалык. Хунжиранын чегини аз эле калды. Эмнеден коруп жатасың? Жарайт. Сонун жер экен, ата.
Эгерде Хунжира улуусунан кайын күтсөң, ал жерде сен 1 жылдай жашашың керек болот. 1 жыл? Ооба. Сугай Хунжира уруусуна куда түшкөнү кетти. Ал сөзсүз татарлардын жеринен өтөт. Эмне үчүн аны жок кылууга татарлардан жардам сурабайсың? Сугайды жоготконго татардан жардам сурайынбы? Татарлар бардык моңголдарды жек көрүшөт. Сенин ийниңдеги эшектин башыбы? Чоң эне. Балаң түшүндү. Экөөңөр тезинен татарларга бирөөнү жибергиле. Жарайт. Та. Южендер азо аргымактай күчтүү деп оккам. Ошондойбу? Эмне десем? Южендер мурда аңчылык менен жамбакчу. Кидандардын басып алуусуна учурап, ар бири ат чаап, жаа тартып, урушканга көнүшкөн. Южен колу түмөнгө жетсе, жер үстүндө аларга теңгелери болбойт деп эл айтуучу. Айтмакчы, алардан бир баатыр чыкты. Анын аты Ванян Агуда эле. Ал Нүженди баштап көтөрүлүшкө чыгат. Көпчүл өтпөй чоң Ляо мамлекетин куратышты. Андан кийин Сунь бийлигиндеги Бән Лянди чаап алды. Сунь бийлигиндеги 2 падышаны туткунга алышты. Азыр Жин мамлекетинин таасири абдан күчтүү. Анын падышалары Чаңзян дарыясынан өтүп, бүткүл жайга өкүм жүргүзөйүн деп жатат. Анда эмне үчүн хан эли койлорго окшоп аябай дармансыз? Жок. Алардын да баатырлары бар. Яңаттуу кол башчы Ефей, Хан Шижун, Азоатка окшогон тулкулары дөсү мал батырлар. Анда эмнеге южандарга күчтөрү жеткен эмес? Алардын падышасы начар. Алардын падышасы жакшы жаманды айырып билбейт. Жамандар бийликте, жакшылар азапта. Ефей атабалдары Чин Хуйдун кастыгынан өлүшкөн. Кожой, бул жол туура эмес го? Тигинде кичине кыз көрүнөт. Барып сурап көрөлүк. Жарайт. Бейкеч, Хунжира уруусуна кандай барабыз? Хунжиралар бул жерде жашашат. Силер кимсиңер? Биз моңголдун кыят уруусунанбыз. Сен кимсиң? Менин атым Борте, Хунжираданмын. А сен кимсиң? Менин атым Тимучин. Бейкеч, үйүң кайда? Үйүм тиги жерде. Борте, кимдер менен сүйлөшүп жатасың я? А бул менин атам. Дөшө чай куда? Эсугай куда? Сени кулуң барга кайсы шамал айдап келди. Чөптүн бүрүн кургаткан, терини желдеп карарткан күз шамалы жеткирди. Бул алтын муруусунун баатыры. Сени көрлүн эжең күйөөсү. Жездеңе башың тийбейсиңби? Болду. Төрө жезде. Бул сенин уулуңбу? Тимучин, тезинен Тайкеңе колду кур. Тайке. Көрлүн экөөң тукумуңар уланган турбайбы? Жайыктын дагы бир баатыр келип. Жүрү, үйгө кеттик. Жакшы. Угуп жатасың байбичем? Эмнени? Эсугай бизге куда түшкөнү келиптир. Ошондойбу? Сенин түшүң чын чыгыптыр. Эмне түш эле? Кечээги түнү мен Хайдун Чинди түшүмдө көрдүм. Ал күн менен айды көтөрүп келип, колума конду. Ошондойбу? Хайдун Чин биздин жайыктын баатыры. Күн менен ай уруубуздун телбиретип деген каны менен айымы. Кудум түшүм окшоп бүгүн бизге бир Хайдун Чин келип колума конду. Айтчы, Бортең быйыл канчада?
10 жашта. Борте, силердин боз үйдүн ичиндеги 4 буттуу нерсе эмне? Эмне? Үстүнө койдун терисин жаап койгон узун 4 буттуучу. Алуктай турган керебет. Алуктаганга керебеттин эмне кереги бар? Жерден бийик керебетке суу өтпөйт, анан ным тартпайт. Керебет ошол экен да. Керебеттин үстүнө жапкан чечекей гүлдүү жылмакай эмне? Ал деген жибек төшөк. Жаяктын элинин барысы ушундай төшөк жамынат. Териге караганда жеңил. Сен кат тааныйсыңбы? Мен тамгаларды такыр тааныбайм, окуганды да билбейм. Ал деген кидан. Журжен тилинде жазылган китептер. Эмне кереги бар? Сен окуй аласыңбы? Мен анча-мынча журжен жазмасын билем. Үйрөтөйүнбү? Жок. Эмне үчүн? Моңгулдардан өч алуу үчүн ири бычак керек. Китеп окуунун пайдасы эмне? Китеп окуганын акылы өсөт. Кишинин акылы китептин ичине кайтып батмак эле. Балдарды карасаң, эски тааныштардай сырдашкандарын. Чын эле, экөө бири-бирине төп келет экен. Бөшө шайгуда. Алаканыңдагы асыл шуру Бортени келин кылып алууга улуксат бергин, болобу? Көп сураганга берген кымбат эместир. Аз сураганга берген барксыз эместир. Кыз тактыры өз төрөлгөн эшиктен кетпесе чечилбейт. Менин кызыма сенин уулуң үчүн сөйкө салууга макулмун. Ара калып кел. Макул. Бул чайга сүт куюп, туз салбаса маниси жок экен. Же мунун хандардын чайыбы. Сен көнбөй жатасың го. Көнүп алсаң, анан кумарың канбай калат. Жок. Баары бир бул чай жакшы эмес экен. Чай ичкен хандар кымыз ичкен нүжендерге алдары жетпейт. Жайыктагылар мунуңду ичсе чабал болуп, өмүр бою нүжендерге кор болот го. Эси койгуда. Хандар ачыткан арактан татып көрчү. Мунун эмне деген арак? Силердин жериңер абдан сонун экен. Ай, Борте. Улуу жин мамлекети силерден да чоң жана байбы? Ооба да. Алар шаарларда бийик коргондун ичинде жашашат. Байлыгы эсеп жеткис. Алар бийик тубалдардын ичинде жашашса, кантип ат минип жаа тартышат? Малдарын кантип багышат? Сен аны билбейсиңби? Алар жер иштетип кийим тигишет. Уйду, койду, багы эмне кереги бар? Жоокерлерден башка карапайым элдери эч качан ат минип жаа тартышпайт. Алар ат минип жаа тартканды билишпесе, анда алардын өзгөчөлүгү эмнеде? Балким мунун туурадыр, балким башкачадыр. Итиңди тезинен арайда. Коркпогуң, ал тиштебейт. Баары бир сен аны алысыраак кетирчи. Эмне, иттен коркосуңбу? Коен жок десе. Мен кабылан көөрүлөрдөн коркпоймун, бирок иттен бирдикке коркомун. Кичинекейимде бир жолу ит кабыл алган. Кичинекей кожоюн, Эсигай кожоюн кайтканы жырат, жири кетелик. Макул. Сен барып, кожоюнуң Таликутага айткан. Биз татарлар анын жиберген кабарына кубанып, рахмат айтпайбыз. Уруш майданында жолугабыз. Көп болот. Не үчүн шелту? Эмне кылабыз? Ай, тага. Сен Эсугайды жеңе аласыңбы? Биз бир гана жолу беттешкенбиз. Биринчи сапарда ал мени аттан чаап жүргөн. Мен аны сөзсүз өлтүрөмүн. Ал эми болочокто төрөлчү уулума анын ысымын берем. Жакшы. Экечелен, сен элибди чогулткун. Эсигайды жолдон тосуп чыгабыз. Жарайт. Кое тургула. Мен жакшы амал ойлоп таптым. Бир кишибизди зыян кылбай, жалгыз Эсугайды жогото алабыз. Кана, кандай жакшы амалың бар? Менин амалым мындай. Эсугайлар өтүп баратканда
Темучин бул жерде кала берсин. Темучиндин бул жерде калышына кабатыр болбогун. Ал биз менен жашап жаткан кезинде бортеден артык көрөмүн. Сен аны эркелетип жаман көндүрбө. Тарбиялачу кезде тарбиялап ура турган кезде аябагын. Тарбияларын тарбиялайм дечи, бирок урганга колум барбайт. Урганга кантип чыдайбыз? Болуптур, мейман достуңа рахмат Куда. Мындан ары узатпа. Темучин, кайнатаңдан көбүрөөк өнөр үйрөнүшүң керек. Мен болсо айтайын. Ата, кош! Жакшы баргыла. Кожоюн. Татарлардын жерине жакындап калдык. Келатчат! Канча киши экен? Экөө. Жакшы. Тезден даярдангыла, олтургула. Тага, Эсугайды бүгүн өлтүрөбүзбү? Кадырың жан болсун, жалым буха. Жайыктын каадасы боюнча салт атчан жолоочулар тамактанып жаткандарын өтүп бара жатышса, чакырыкты күтпөй сөзсүз аттан түшүп кайрылышат. Кожоюну жолоочуну меймандайт. Бир жагынан мейман кожоюнга сыйын билгизсе, экинчи жагынан кожоюн меймандостугун көргөзөт. Моңгулдар менен өчөшкөнүз уланып келе жатпайбы? Эгерде Эсугай согушу ойлосо, 10 жыл мурда эле Челетуунун аялын ала качкан кезде эле менин башымды жулуп салмак. Кожоюн, баг арасында бирөөлөр казан асышкан окшойт. Айланып өтпөйлүбү? Биз эмне? Атууру белек. Казан ээси сыйларыбызды көрсөтө кетелик. Эгерде татарлар болуп калсачы? Кожоюн, абайлаңыз. Алыскы тоодон келген коноктор Чикер тоодогу капчыгайын арасында меймандос татарлар жашайт. Биздин житаңкыган кымызыбыздан ооз тегетке жолоочулар. Биз сиздерге суусунубузду кандыруу үчүн келген жокпуз. Жер ээсине сый көрсөтүү үчүн кайрылдык. Ошентсе да даамдан баш тартпайбыз. Сапарыбызды улашыбыз керек. Өтүңүз. Чоңураак аяк алып келгиле. Мен барам. Төргө келиңиз. Алыстан келген коноктор. Кайдан келе жатасыңар? Мен Хунжира уруусунан келе жатам. Хунжираданбы? Бул жерге чейин алыс жол жүрүп келипсиңер. Кош. Алыстан келген сый мейман бирди алып койгунуң аяк ичиндеги көңүл көлдөй терең шаттанып мейман ичкин кожоюн да кошулат канчалаган сөздөрүм жүрөгүмдө катылат кекиртегиңден өткөн жетимдин каны менен жашы Эсугай, бул бала ким экенин жакшылап карачы. Бул Темучин экенин жетими Жалим Буха. Сен мунун атасын өлтүргөнсүң. Уулубузу сага уу кошкон арак берип, сени аркы дүйнөгө аттандырды. Эми тараза тең болду.
үчүн шелту. Соғыш майдандағы баатырлардын талашын кармашта чечиш керек эле. Бирок биздин жалпы өчүбүз бир дасторконго отурууга тоскоол болгон жок. Эмне үчүн сен жарабаган уур кейиптенип, мага жашыруун заар колуңду узаттың? Эгерде биз сен айткандай жарабаган уруга окшогондо 10 миң деген колубуз менен сени тосуп алып, эскелеп өлтүрмөкпүз. Бирок сенин чыныгы баатыр экендигиңди эске алып, өлчүдөнүң бүтүн бойдон элине барсын дедим. Силер. Сен кичинекей айбан. Арабанын дөңгөлөгүнө жете албай жатып ушунчалык кара ниет мерездиңди карачы. Күндөрдүн биринде менин урпактарым да менин өчүмдү алат. Дөңгөлөктөн ашкан бардык эркектериңди өлтүрөт. Биринде калтырбайт. Сугай. Тилиңди сайраткандан көрө күчүңдү ала качып алган аялыңа калтырсаңчы. Эгерде жолдон кайрылбай түзүп барсаң, уунун күчү тарагыча жесир болчу Кёрлунду көрүп калууга үлгүрөсүң. Кеттик. Кожоюн. Тезирээк жөнөө керек. Кожоюн. 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 Тезирээк, кылчык болгонго. Сугай. Маңлык кана. Маңлык? Мен мындамын. Башчы. Маңлык. Мен Темучинге куда көтөйүн деп барып эле жатканымда татарлар мага жашыруун кастык кылды. Жашоом шектелип калды көрүнөт. Сен тезирээк хунжура уруусуна барган. Темучинди коштоп келген. Тезирээк алып кел. Мен бара жөнөйм. Мага жасалган кастык дага кеп кылба. Жарайт. Чөмөне. Эсугай татарлардын угушкан арагын ичип алып болбой калды. Эми Моңгол уруусунун башчылыгы мага Талихутайга калат. Сашылба, куйкаланган козунун да качып кетери күнү болот. Унутпагын. Анын дагы агынелери бар. Маңлык деген ата бала дагы бар. Темучинчи, ал тирүү турбайбы? Темучин Хуншер уруусунда Дөшөч айдын үйүндө жашаганы калыптыр. Ал дагы бир кырсыктын тамыры. Аны жулуп салуу керек. Эмне? Керлун баланы бизге өз бербеди беле? Тапшырып коюп эми санасы тынбай жатабы? Жок, ишанда эмес. Кёрлун Темучинди гана бир көргүсү келип жатат. Кайра жеткизебиз. Сен байкаган жоксуңбу? Темучин бул жерде өз үйүндө жүрүп жатат. Сен барып Керлунга айткын. Сүйгө салынган соң кудалашкан бала келечек колуктусунун үйүндө жашашы керек экенин унутпаш керек. Бул биздин жайыктын кылымдардан берки каадасы. Керлун кудагый ушул кааданы кармап иш кылса жакшы болмок. Айым, менин суранышым туура эмес болсо дагы макул болуңуз. Темучинди мени менен Онан өзөнүнө чогуу жибериңиз. Сен Темучинди качан алып кеткен жатасың? Азыр.
Bir tünöp atыңды эс алдырып албайсыңбы? Кажети жок. Менин атым абдан чыдамкай. Кудагый баласын мынча сагынса, сен аны бир рет үйүнө жиберип койгун. Рахмат. Дөшө чай куда сизге чоң рахмат. Борте, саған не oldu? Sen кайра келесиңби? Тантырап сүйлөөчү. Сен менин болочок колкумсуң. Онан өзөнүн алып кеткиче жашашым керек болчу. Анан кантип келбей коеюн? Сенде азоого мен укурукты салып койдум. Кайра келгениңде мен сени бир кадам алыска кетирбейм. Тоңбу? Мени күтүп тургун. А сен мени издеп жүр. Ал өкү ажырагыс болуп калыптыр. Темучинди кое бербешиң керек эле. Бул жайыктын каадасына каршы келет да. Менин оюмча, Эсубайдын үйүндө бир кырсык болсо керек. Балким Темучин кайра кайтып келбестир. Темучин келдиби? Жок. Кабар жок. Темучин келелекпи? Ал сөзсүз келет. Эсугай, ал келет. Сен аны күткүн. Мен аркамдан балдарымды жетим, эки аялымды жесир кылып калтырып жатам. Аларга кам көрө албай калдым. Мен үчүн аларга көз салып кой. Эгерде мурда мен катаалык кылып туура эмес иш кылган болсом, мени сөккүлө. Суранам, өтүнөм. Бүлөөмдү күнөөлөбөгүлө. Эсугай, кадырың жан болсун. Кабатыр болба. Темучин! Ата! Темучин, эсиңе түй. Мени татарлар ууланган арак берип уулантышты. Келечекте Моңголга ким башчы болбасын, татарлардын дөңгөлөккө жеткен ар бир эркегин калтырбай өлтүрүшсүн. Бирөө калбасын. Аясыз.
Esugay, sen bizde taştağanına 1 yıl oldu. Bugün beytine baldarыңды alıp geldim. Ата, сидин өчүңүздү алганга үлгүрө элекпиз. Бирок сарсана болбоңуз. Татарлардын бирин калтырбай кырып жок кылгандан кийин бир күнү Улуу тоонун этегиндеги сиздин бейтиңизге келип, ал жөнүндө айтып беребиз. Далетай, Мен мындамын, чоң апа. көрлүн бала чакасы менен гана. Тоо этегине Эсугайдын бейтине Куран түшүргөнү кетишкен. Эмне? Арбакка Куран түшүрөм деп ата бабаларыбыздын арбагына курмандык чалган ушундай чоң иштен кечиккен болобу? Адепсиздигин. Чоң апасы, менимче убакыт өтүп баратат. Биз ата бабаларыбызга Куран түшүрүүнү баштай берели. Өтүп кеткен бардык арбактарга бүгүн кыяттан Тайчы уруусу, Жорчу уруусу, Ван Хотан уруусу, Боржин уруусунун чоң кичинелери сиздерге Куран түшүрүп, курмандыктарын алып келишти. Силердин асмандагы пейлиңер ыраазы, дениңер жайлуу болсун. Силердин асмандагы арбак жаныңар биздин Моңгол элинин бар уруусунан көбөйүп, гүлдө өсүшүнө шыпа кылсын. Малдары семирип, өмүрлөрү узарып, жашоолору тынч, бакубат болсун. Айым! Тайчы урунун чоң байбичеси силердин келишиңерди күтпөй эле арбактарга Куран түшүрө баштады. Тезирээк жеткиле. Кечиге турган болсоңор, силерге эч нерсе берилбей калат. Силерге тиешелүү курмандык тамагы берилбей калса, уруудан чыгарып салышат. Бул көңүлгө албай коюучу иш эмес. Туура, болгула тезирээк кетелик. Эли келиним, бул курмандык тамак сага бөлүнгөн. Сенин күйөөң Оржин Бархихини да менин күйөөм Амбакайга окшотуп, татарлар менен жиндер жыга чешекага да өлтүрүшкөн. Азыр сенин уулуң Сачабечи чоңоюп адам болду. Күйөөңдүн асмандагы арбагы силердин Жорчу уруусунун гүлдө өсүшүндө колдоп жүрсүн. Алгыла. Рахмат, чоң апа. Уру энеси, биз курмандык үлүшүбүздү ала элекпиз. Силер кечигип калдыңар. Уру энеси, ар ким курмандык үлүшүн алуусу керек. Эсугай өлгөнү менен балдары тирүү. Бизди кыяттын тукуму дебей турасыңарбы? Көрлүн, 1 жылдан бери биз силерди аш суудан кем кылдыкпы? Же силерге жаман мамиле жасадыкпы? Бирок арбакка Куран түшүргөн ушундай маанилүү ишке силерге чыгып келдиңер. Силердин көзүңөргө ата бабанын арбагы көрүнбөсө, анда кайсы салаваттыңа курмандык берилет экен. Эмне деп жатасың? Эсугай татарлардан сенин күйөөң Амбакай багытталган кастыктан улам өлдү. Күйөөмдүн сөөгүмүздө электе бизди куйсуңарбы? Эсугайдын өлүмү балким сендей кара жолтойду тартып алганынын кесепетинен болгондур. Ай, уру энеси. Карлон. Сенин күйөөң тирүү кезинде мага Хулижин Жалихай деген лакап койгон.
Barısı beni Jal kocana saraң деп айтышы. Анын өлгөнү балким мени басынткандыгынын сазайыдыр. Koyuver beni, koyuver. Atamdın atın bulgalasın. Koyuver beni, koyuver. Koyuver beni. Koyuverdim, koyuverdim. Sizler, emde cümbürüңөрдө atlet sözüңөрдү ayткан жоксуңар. Sizlerдин намысыңар гана. Чоңоне, жарпыбыз жазылды, Sen gördün go. Esugayдын эч бир тууганы Köрлүнга болуш алган жок. Senin ham болор, кезегиң келди. Теңир тоо акыры Амбакай хандын тукумдарын бизди унутпаптыр. Biyer Baybiçe'nin buyruğu. Kıyat urusunun aksöktörü. Tezinen cıyın ötücü çatırga gelgile. Eli kanış. Kıyat urusunun aksöktörü. Tezinen cıyın çatırga gelgile. Eli kanışa. Vorba Baybiçe жыйынга маңгулдардын ак сөөк эркектери гана жыйылсын деп буйрган. Сен эмнеге келдиң? Өзү аял эмес бекен. Ал хандын байбичеси. Мен да хандын байбичесимин. Тодо. Кулак сизде. Эли байбичени отургузгун. Жарайт. Барыңар уккула. Эсугай өлгөндөн кийин Маңгул кыят уруусунан ушул убакка чейин жаңы башчы сайлаган жокпуз. Уруу башчысы катары менин сүйүлөр учурум келди. Менин неберем Талихутай Амбакайдын улуу небереси. Эсугай жок болгондон кийин каада боюнча Маңгул уруусун ал башкарышы керек. Талихутай хан болсо абдан орундуу болгону турат. Ошондойбу? Талихутай. Айтчы. Эсугай болгону башчы эле. Хан болуш үчүн чабышта жасаган кандай эрдигиң бар? Туура. Талихутай өзү айтсын. Балким менин неберемдин азырынча элге көзүнө көрүнөр эрдиги жоктур. Бирок ал Амбакай хандын ордун басчу биринчи небереси. Уулум Сача Бечи Оржин Бархихи хандын баласы. Жарайт, хан орунга коюуну кийинчерээк кеңешели. Азыр Талихутай силер менен бир зарыл иш боюнча кеңешет. Барыңар билесиңер. Эсугай Меркиттин бир кара жолтой аялы Көрлөндө тартып келип, алас келгенсип татарлардын уруу башчысы Темучинигени өлтүрүп, чар тарабыбыз душманга толду. Эсугай болсо өлүп тынды. Татарлар менен меркиттер бизден өч алууга ылайыктуу учурда эле күтүп турушат. Маңгул уруусу буга чейин болуп көрбөгөн оор кырсыкка туш болгону турабыз. Ошондуктан мен тезинен көчүү жөнүндөгү жыйынтыкка келдим. Бир да үй калбай көчүшүбүз керек. Бирөөдөн башкабыз. Кара жолтой Көрлүндө кичинекей айвандар менен калтыралы. Кимиңдин каршы оюң бар? Тартып келген аял үчүн бүтүндөй урууга кимиңер каршы чыккыңар келип жатат. Чекунтайшы, Далитай. Биз уруунун кызыкчылыгын ойлойбуз. Жакшы. Анда азыр эле көчөлүк. Кайда көчөбүз? Мен ээрчигиле. Бизди ээрчисе эмне болот экен? Бүгүн сиз мага атайын эле каршы чыгып жатасызбы? Туура. Биз дагы алтын уруусунанбыз. Анан эмне үчүн сени ээрчишибиз керек? Маңылык. Шучутай. Далитай. Мен ээрчигиле. Мен бара албайм. Менин кетким келбейт. Биз да кетели. Кеттик. Жарайт. Далитай. Үй билең аман эсен калсын десең, мени менен талашпаганың жакшы. Тездегиле. Тез.
Ertelegile, bolgula. Tezdegile. Tezdegile. Tezdep çeşkile. Аға, ушинтип эле кетип калабыз бу. Темучинге кам көрүүгө биздин кудуретибиз жетпей калды. Бирок мен Эсугайдын арбак алдында өзүмдү күнөөлүү сезип жатам. Биз Эсугайдын душманын ээрчибесек болду да. Керлун менен коштошобузбу? Агам не деп айтасың? Борчижен уруусунун доору өтүп кетти. Азыр Тали Кутай менен Сачабештин бийлиги өкүм сүрүп жатат деп айтабызбы? Болуптур эми. Биз алыс көчүп кетели. Моңгол кыят уруусунун доору бүтө. Жайықта соққан шамалдай, қанчаңыз кетті қамалбай. Санжыран қалды жомоқта, көрінбей бирок бүжілдіп, қымызды бышқан сабадай. Ат үсті болып мекенім, қыдырып жайық таланы, атағың артып жалпелге, қабарын жұртқа тарады, жүрөкө атын қадалды. Төрөлгөн ар бир балапан кайталап мүнөз каныңды, ар жайлуу элдин каадасы калыпка салды баарыңды, чоң каган кылып жаныңды.